Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радио Клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Коронавирус өлкөдө катталгандан тарта диагностикалык реактивдер жана тест системалар алынып келинүүдө. Коомчулукта бул тесттер канчалык анализдерди так чыгарып берет деген суроолор жаралды. Коронавируска өз алдынча анализ тапшырууга болобу? Организмде коронавирустун бар же жоктугун аныктоо үчүн кандай тесттер колдонулуп, эмне анализдер алынат? Тестти кайсы учурда жана кайда тапшыруу керек? Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин изилдөө лабораториялык борборунун башчысы Айгүл Жумакановадан ушул жана башка суроолорго бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө жооп алалы деп турабыз. Айгүл Бейшебаевна, саламатсызбы? Саламатсызбы, Гүлбүбү. Айгүл Бейшебаевна, ооруну туура аныктоодо лабораториялык изилдөөлөр жана анын жыйынтыгы негизги маанилүү инструмент болуп саналат эмеспи? Анткени анын негизинде бейтаптарды туура дарылоо маселеси турат да. Өлкөдө коронавирус инфекциясын аныктоо үчүн колдонулган ПЦР тесттер канчалык так жыйынтык берип жатат? Абдан жакшы суроо. Рахмат, Гүлбүбү. Алгачкы ушу тажы жаңы вирусу Кыргызстанга аныкталган күндөн баштап пандемия болгон учурдан биз дагы лабораториялык изилдөөлөр, диагностика өз ишмердүүлүгүбүздү алып барып атабыз. Алгачкы Кыргызстанда 2 лаборатория иш алып барган. Бул улуттук деңгээлде ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө департаментинин вирусология лабораториясы жана ошондой эле субнациональный лабораториядайбыз. Бул Ош шаарындагы санапит көзөмөлдөө борборунун лабораториясы. Ошо 2 лаборатория баштапкы изилдөөлөрдү биз алып барганбыз. Анализдердин ыкмасы бул полимераздуу чынжыр реакциясы деп коебуз. Ушул ыкма менен иш алып бардык. Бул ПЦР дейт кыргызча. ПЦР ыкмасы специфичтүүлүгү 95-99% түзөт да. Бүгүнкү күндө ушул дүйнө жүзү боюнча эң туура жана эң ишенимдүү ыкма бул ушу ПЦР анализи болуп эсептелинет. ПЦР анализи бул мазок алынат мурундан, ушул тамактан, ушул эки жерден мазок алынат да. Эми ушул туура алынгандан дагы көп нерсе зависит этет. Анан кийин учурлар катталып, жанагы эпидемиологиялык ситуация абал курчуганга байланыштуу Кыргыз Республикасында жалпы бүгүнкү күндө 13 лаборатория диагностика боюнча иш алып барып атабыз. Бул 12си мамлекеттик лабораториялар жана бирөө жеке менчик лаборатория. Бүгүнкү күндө ушул биздин улуттук деңгээлдеги лаборатория, 13 лабораториянын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алып, уюштуруу иштерин аткарып атабыз. Мисалы айта кетсем, бүгүнкү күндө жалпы ушул жыл башынан бери тажы вирусу аныктоо боюнча 302.486 изилдөө жүргүзүлдү бүгүнкү күнгө. Бул ушу 13 лабораториянын алып барган иштери. Ушул 13 лабораториянын 3 лабораториясы ушу Бишкек шаарында дагы шаардык санап станциянын лабораториясы бар. Ушу 3 лаборатория департамент Оштуку жана Бишкектики бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аккредитациясынан өткөн жана өзүнүн ишмердүүлүгүн тастыкталган лабораториялар ишенимге ээ болгон. Эми биз улуттук лабораториялар референс лаборатория деп эсептелинет. Биз ушул башка лабораториялардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алып, булардын ушу текшерүү изилдөөлөрүнүн сапатын да карап турганга көңүл буруп турабыз. Ошо өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө муну да алып барабыз. Мындан сырткары айта кетчү нерсе, жыл башынан бери ар кайсы источниктерден, өндүрүүчүлөрдөн ПЦР тест системалар алынып келинди. Көбүнчөсү айта кетсем, бул гуманитардык жардам аркылуу келген тест системалар. Анын ичинен ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан келген, Кытай Республикасынан келген, Орусия мамлекетинен келген, Турциядан келген ушул тест системалар менен иш алып барып атабыз. Эми тест системалар ар кайсы өндүрүүчүдөн, ар кайсы мамлекеттен келип аткандан кийин биз өзүбүзгө Кыргызстанга келгенде бул тест системаларды алгачкы апробациядан өткөрөбүз. Сапатын жана ушул биздин шартта иштей ала турган жыйынтыгы кандай деп ушуну текшеребиз да, муну кандай кылабыз? 3 башка өндүрүүчүдөн чыккан тест системаларды 3 башка аппаратта текшерилет. Бул бизде бүгүнкү күндө ушул лабораторияларда иш алып барып аткан аппаратуралар, амплификаторлор, булар Европа мамлекетинен өндүрүлгөн чыккан ротор жени деп аталышы маркасы. Орусия мамлекетинен чыккан Биарат жана ДТ дейт, ДТ Light, ДТ Prime деген амплификаторлор. 3 башка оборудованияда ушул ПЦР тесттерде сыноо жүргүзүлөт жана 3 башка адам аткарат да. Ошонун жыйынтыгын биз алгачкы
положительный результаттар менен текшеребиз да. Ошону ПЦР тест таанып береби же тааныбайбы, анан ошонун жыйынтыгы менен гана апробация жана сапаттуулугун текшерип, анан жыйынтык чыгарып, анан ишке киргизебиз да, бул өзүбүздүн процедура боюнча. Анан бул сапаттарын айта кетсем, эң жакшы сапаттар албетте бул Орусия мамлекетинин өндүрүшүнөн чыккан вектордун ПЦР тест системалары. Кийинки бул Кытай Эл Аралык Республикасынан келген ПЦР тест системалары дагы абдан жакшы өзүн көрсөтө алды. Турциядан келген дагы жакшы көрсөтө алды, Кореядан келди, жана Белоруссиядан өндүрүлүшүнө чыккан ПЦР тесттер менен бүгүнкү күндө иш алып баратабыз. Тесттердин кандай түрлөрү бар? Коронавируска анализди кантип тапшыртуу болот? Эми ар бир изилдөөлөр боюнча бизде жыл башынан бери алгоритмдердин алкагында иш алып барылат. Эң алгачкы алгоритм боюнча бул оорулуу адамдардан ПЦР тестке мазок алуучу, инфицированный жана ошолордун контакт болгон адамдардан биринчи контакт круг деп коет, экинчи контакт круг деп алгачкы алгоритм боюнча ошолорду, анан эң биринчи ушул Кыргызстанга учуп келген, башка мамлекеттерден эпидемиологиялык абалы курч мамлекеттен келген жарандардан анализ алынып атты да. Эмнеге дегенде алгачкы ушу январь-февраль айында бизде учур катталган эмес, ошон үчүн биз башка мамлекеттерден келген гана жарандардан алып текшерип аттык да. Ошол вирус келгенине бөгөт коюш үчүн биз баардык каттамдардан текшерүү жүрүп аттыбыз. Ал эми бизде эки аба каттамы бар. Бул Манас аэропорту Бишкекте Чүйдө жайгашкан жана Ош аэропорту бул Ош шаарында жайгашкан. Ушу эки аэропорт менен учуп келген аба каттамдардан учуп келген жарандардын албеттүү түрдө, сөзсүз түрдө анализ алып текшерилип атты. Анан өзүңүздөргө белгилүү, биринчи катталган учурлар, тажы жаңы вирустун катталган учурлар март айына келип туш келди. Бул жана башка мамлекеттерден учуп келген жарандардын арасынан чыга баштады. Жана абал курчугандан биз лаборатория, башка мекемелердеги лабораторияларды ушу издештирип, ушу тажы вирусун аныктаганга шарт түзүп, адистерди тез арада даярдап, анан мажбур болдук да ушу башка лабораторияларда ачканга. Айта кетсек, бул куроо учур диспансеринин лабораториясын, СПИДке каршы лабораторияны изилдөө жүргүзгөн лабораториясын ишке киргиздик. Центр карантинных особо опасных инфекций дейт, өзгөчө татаал коркунучтуу инфекциялар лабораториясын. Жана ушул башкалары ушу санитардык көзөмөлдөө департамент борборлоруна жайгаштырган лабораториялардын базасында жана бир учуру ветеринардык лабораториясында бул Таласта жана Нарын шаарында жайгашкан эки ветеринардык лабораторияда ошо бүгүнкү күндө тажы вирусуна анализдер жүргүзүлүп атат да. Анан эми албетте бул көп учурда азыр адамдар өздөрү каалоосу менен да келип текшерилгиси келет да. Бул боюнча ушул жана жеке менчик лаборатория Интелмед жана Банецкий тиешелүү лабораторияда кабыл алынып атат. Мындан сырткары Бишкек шаарынын жарандары үчүн Бишкек шаардык санитардык көзөмөлдөө борборунда лаборатория дагы алып атат, жана Центр карантинных особо опасных инфекцийде кайрылса болот да, жарандар өз каалоосу менен келип текшерүүдөн өтсө. Анан алгоритм боюнча биз ар бир лабораториянын өзүнүн чөйрөсүн бөлүнүп берилген. Мисалы, улуттук деңгээлде лаборатория бул баардык башка мамлекеттерден келип аткан жарандардан анализ алабыз. Жана инфекционный больницада, жугуштуу оорулар клиникасында ооруп жаткан адамдардын, пациенттердин анализдерин алып текшеребиз. Андан сырткары Чүй областынын бул жарым райондорун биз текшеребиз. Ал эми Бишкек шаардык санэпстанция бул Бишкек шаарында жайгашкан гана жарандардын анализин алат. Ошентип алгоритм боюнча ар бир лабораториянын өзүнүн изилдөө чөйрөсү бар. Түшүнүктүү. Коронавирус бир гана ПЦР тесттин жардамы менен аныкталабы же башка дагы анализдер алынабы? Жаңы тажы вирусун аныктоо боюнча бир нече диагностика ыкмалар бар. Бул ИФА тест түрлөө деп айтат. Бул ИФА тест түрлөө скрининг болот. Скрининг деген бул адамдын ушу ооруп аткандагы же ооруп бүтүп аткандагы мезгилдеги организмде иштеп чыгылган антител иммуноглобулин дейт. Ошо иммуноглобулиндерди аныктоо иммуноферменттин анализдин ыкмасы. Мындан башка экспресс тест түрлөө болсо бул батыраак эле ушу 10-15 мүнөт ичинде чыккан жыйынтык, бирок мунун специфичности төмөнүрөөк болуп калат да, ушу чынжыр полимераздуу ыкмасынан ылдыйраак болот. ИФА тест түрлөөнүкү да бир 80-85% түшөт. Мындан сырткары магниттик резонанстык томография, компьютердик томография ыкмалары менен уже пневмония болуп кеткен учурларды аныктаса болот да. Анан дүйнө жүзү боюнча азыр баардык мамлекеттерде, баардык
дүйнө жүзүндө лабораториялардын эң ишенимдүү жана туура жыйынтык бере турган бул полимераздуу чынжыр реакциясы анализи, бул ПЦР анализ да. Мунун тастыктуу жана тууралыгы 95-96-99% түшөт. 99% түшөт. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө ушул практикада эң кеңири пайдаланган бул ушу ПЦР анализи деп эсептелинет да. Бирок ошол биз алгачкы ушул ыкманы өздөштүрүп жаңы тажы вирусту аныктап баштаганда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери келип биз менен кошо ушул ыкманы валидациядан өткөргөнбүз да. Бул канча туура экенин ушул эл аралык деңгээлдеги эксперттер келип биз менен чогуу далилдеп, ушу туура иштеп аткандан кийин анан тастыкталгандан кийин биз анан ишке киргизгенбиз да. Бул Майя Станович деген эксперт келген, дүйнө жүзүндө ушу бүткүл саламаттык сактоо уюмунун эксперти келип ишке верификация өткөрүп кеткен. Мындан сырткары биз улуттук вирусология лаборатория болгондон кийин буга чейин эле биз башка ОРВИ, сасык тумоо, грипп ооруларын аныктоо боюнча референс лабораториябыз. Бул жаңы тажы вирусу бул ошол эле сасык тумоо, ОРВИ вирустун инфекцияларынын эле бир түрү. Ошого байланыштуу биз ушул тажы вирусу боюнча дагы изилдөөлөрдү алгачкы болуп өзүбүз жасап баштаганыбыздын себеби ошол да. Албетте биз жылыга ушул өзүбүздүн изилдөөлөрдүн туура экенин тастыктоо үчүн жана внешняя оценка дейбиз, баалоо үчүн референс лаборатория саламаттык сактоо, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториялары менен бирге рейс тестирлөөгө катышып турабыз. Бул программа профтестирование дейт. Лондондо, Великобританиядагы референс лабораториялар менен бирге катышып турабыз. Жылга биз жакшы жыйынтык менен катышып, удовлетворительный оценка алып турабыз. Ошон үчүн бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму улуттук вирусологиялык лабораторияны таанып жана бизди аккредитацияны өткөрүп, референс лаборатория намына татыктуу лаборатория болуп эсептелинет да. Бул жаңы тажы вирусу бул эле ошол жана сасык тумоонун вирустун инфекциянын бир түрү. Ошон үчүн ушул ПЦР анализи ошо толук камдуу аныктоого жооп берет деп биз ушул ыкма менен биз дагы башка лабораториялар менен бирге ушул ыкманы ишке алып барып атабыз да. Дүйнө жүзү боюнча ушул полимераздуу чынжыр реакциясын эң кеңири жана туура деп колдонушат да. Бул эң туура. Анан ошо башка мамлекеттер катары эле биз Кыргызстанда дагы ушул ыкманы пайдаланабыз. Бул Орусиядагы, Казакстандагы, Америка, Япония деги эле бүт бардык мамлекеттерде ушул эң туура жана кеңири колдонулган ыкма болуп эсептелинет. Биз да ошол мамлекеттер менен катары биз дагы ушул ыкма менен колдонобуз да. Мындан сырткары жана иммуноферментный анализ дейт. Бул жана скрининг, антителалар аныктоо боюнча экспресс тестирлөө. Экспресс тестирлөөнүн эң көп түрдөгү экспресс тесттери бар. Тест системалары. Булар 15 мүнөттүн ичинде аныктап берет. Мисалы биз алгачкы Кытай мамлекетинен өндүрүлгөн гуманитардык жардам аркылуу келген экспресс тестирлөөлөрдү өткөрүп аттык баш жагында, март айында, эмне дегенде ПЦР тесттер ушу алгачкы мезгилде тартыш болду. Өзүңүздөргө белгилүү чек аралар жабылды. Анан бул ПЦР тесттер Кыргызстанда өндүрүлбөйт. Ошого байланыштуу биз башка мамлекеттерден бизге Кыргызстанга алып келгенге мажбур болот да, поставщиктер. Ошон үчүн ушул бир проблема көйгөйлөр болуп атты. Ушу баш жагында ушу жетишпей атты. Анан азыр Кудай буйрса бүгүнкү күндө ушу толук камдуу жетиштүү жана ушу керектүү алгоритм боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакшы. Айгүл Бейшибаевна, бизге азыр байланышка чыгып калган угарманыбыз бар экен. Суроосун кабыл алып койсок. Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман. Алло, саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан ооруганбыз да, коронавирус эле точно болду. Анан антителага сдавать эткиле деп лабораториялар чыкты го. Биз ошо жолдошум экөөбүз тең барып анализ сдавать эттик да, ошо IgG, IgM деген антитела. Анан вроде бы экөөбүздүкү тең положительный чыкты, бирок цифралары ар кандай да, там 11 бирдеме 9 ушундай болуп экөөбүздүкү чыкты да, экөө тең положительный болуп чыкты. Анан бирок ошо сдавать эткиле деген врач бизге анын расшифровка эчтекесин айткан жок. Просто эле я вас поздравляю, силер коронавирус болуп ооруп уже антитела бар экен деп койду. И болду, ошо ойдон биз билбей калдык да, эми ал кайра жөн эле сдавать эткендей болуп калдык. Акча жөн эле 3000 кетти экөөбүздүкөчү. Ошонун немелерин, мисалы цифралары эмнени означать этет, ошолорун бир аныктай турган врачтар барбы азыр же бул жөн эле
акча кетире турган эме анализ. Жок, эң туура суроо, бул абдан туура суроо болуп атат. Бүгүнкү мезгилдин суроосу, потому эмнеге дегенде көп адам казыр биздин мамлекетте көп адам ооруп айыкты. Бул бүгүнкү күндө ушул ондой жеке менчик лаборатория иммунофермент анализ ыкмасы менен иш алып барып атат. Бул саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун алкагында башка лаборатория жардам берүү максатында ушу жеке менчик лабораториялар биз коштук бул жерге. Антитела болсо бул адамдар ооруп бүткөндөн кийинки вырабатывать этет да, организм ушул тажи вирус менен күрөшүп, анан ушул антитела вырабатывать этет да, ошол антителаларды көрсөтөт. Жана IgM деген иммуноглобулин бул острый период, жаңы эле ошо ооруп аткан курч абалда мезгилди көрсөтөт. Жана G антителасы бул ооруп бүткөндөгү антитела, ошол ооруп бүтүп айык бараткандагы мезгилдеги антителаны көрсөтөт да. Анан эми өзлөрүнүн количественный показатель көрсөткүчтөрү бар да. Эгерде сиз айтып атасыз 10го чукул болду депчи, бул эми силер жаңы эле ооруп бүткөнсүңөр да. Вирус уже ооруп бүткөндөн кийин бир 24-28 күндө уже вирус пассивный болуп баштайт. Баягыдай курч болуп, башка адамдарга жугузбайт, пассивный болуп туруп организмде кала берет. Бул 48-60 күнгө чейин кала берген өзүнүн эмеси бар экен да, способности вирустукка. Бирок пассивный. Пассивный дегени бул башкаларга жукпайт, айлана чөйрөнүгө сер коркунуч болбойт да. Бул эми мировой опыт, практика көрсөтүп атат. Анан бирок организмде кала бергенге байланыштуу силер дагы эле өзүңөрдү да сактанып турушуңар керек. Жана переохлаждение, чыйрыкпаганга аракет кылыш керек, физзарядка кылыш керек, жана упражненияларды албетте барып муздак суга түшүп, же чага курган ушундай бассейндерге же көлгө барган пока токтото туруш керек да. Анан организм ушул толук камдуу ушул антитела вырабатывать эткенден кийин иммунитет формировать этет. Уже кийинки учурда эгерде организмге кайра тажи вирусу чалдыгып калса, мисалы, организм өзү эле туруп туруштук берет. Жанагы организмде азыр бүгүнкү антитела күрөшүп пайда болбойдубу? Ошол антитела силерге мындай дзот болуп туруп берет да, мындайча айтканда, жалпак кыргыз тили менен айтканда. Силерге туруп берет, мындай күрөшүп ошол тажи вирусуна туруштук бергенге организмди даярдап атат да. Ошон үчүн силер толук камдуу антитела вырабатывать эткенге чейин өзүңөр дагы мындай чыйрыкпай туруганга мен кеңеш берет элем да. Анан бул өтүп койгонуңар абдан туура болгон. Силер өзүңөр уже билесиңер, силер ооруп бүттүңөр, антитела, иммуноглобулиндер иштеп чыгып, ушул кийинки эгерде чалдыккан болсо, ошого даярдык болуп калат деген маалыматка ээ болосуңар да. Мен ушундай жооп берем белем. Демек, Айгүл Бейшебаевна, демек каалоочулар деле барып өтө берсе болот деген сөзбү бул? Же болбосо мунун деле бир эрежеси барбы? Демек, дарыгерлер бүгүнкү күндө мындай туура кеңеш берип атышабы? Эми мындай да, бүгүнкү күндө мамлекеттик лабораторияларга абдан көп оорчулук түштү да. Жана алгачкы айтпадымбы, 13 лаборатория бүгүн иштеп атат. Анан биз жетишпей аттык да. Ошон үчүн биз жеке менчик лабораторияларга саламаттык сактоо министрлиги кайрылып жардам бергиле деп ушул жагын бердик да. Антителалар боюнча ИФА анализдерин жүргүзүп бергиле деп буйрук чыккан да. Анан бул жеке менчик лабораториялар ушул төр анализдерди жүргүзүп атат да. Буга ар бир адам, ар бир жаран өз каалоосу менен барып анализ өтө берсе болот. Именно самообращение, өз кайрылуу боюнча алган гана ала текшериле берсе болот да. Анан просто ошо жыйынтыгын ушу туура окуп, анан эгерде учурларда антителасын көргөн болсо, бул анда острый период. Анда ал мезгилде оорулуу адам дагы жуктуруп койгонго коркунуч бар да. Антитела, иммуноглобулины. Курчевал пока ушу изолированный состояниеда ограничение болуп туруш керек да. Ал эми G иммуноглобулин антитела болсо анда ошо ооруп бүттү, пассивный, вирус пассивный болуп калат. Курч эмес, өзү айыкты, коркунуч жок, бирок дагы до конца ушул чыдап туруш керек да, мындай чыйрыкпаганга, кайра дагы мындай илдетке урунуп калганга өзү мындай сактанып туруш керек да, кооптонуп туруш керек пока. Ар бир адамдын өзү үчүн өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен барып кайрылып бул анализдерди өтө берсе болот. Эми албетте ал жеке менчик лаборатория болгондон кийин бакы төлөп тапшырышат болуш керек. Мен точно азыр билбейм, ушу бирок 700 сом деп айтып атышкан ушу жеке менчик лабораториялар бакы төлөп услуга көрсөтүп атышат да булар. Кээ бир учурларда деле ошо ПЦР анализ ооруп аткан адамдарда деле чыкпай калган, туура эмес көрсөтүп койгон учурларга деле мындай даттангандарын угуп калдык. Бул эмнеге байланыштуу? Эң туура суроо бул албетте комшулукта ушул суроодо талкууланып атат.
Бул эми вируста ар бир ПЦР анализ жанагы оборудованиянын көрсөткүчү менен таянат да, бул амплификаторлордун көрсөткүчүнө таянат. Бул болсо ПЦР анализи 3 этаптан турат. 3 этаптан турат. Ошо биринчи этапы выделение болот. Ошо вирустун мисалы жанагы мурундан алган мазок алынып атпайбы? Ооба. Кээ бир учурда туура эмес алынып калса, мертвый клеткалар алынып калат да, жанагы мазоктун өзү албай бир кургап калган клетка участок алынып калса, ал жерде албетте вирус көрүнбөй калат да. Катып калган биоматериал болсо, мисалы именно таза организмден чыккан мазок алынбай кургап калган мезгил болсо, ал жерде вирус өлүп калган болот да, вирус жок болот кургаган материалда. Анда албетте прибор көрбөйт. Бул биринчи учур. Экинчи учур вирусная концентрация дейт. Ошо вирустун сандуулугу ошол мазокто РНК участогунда аз болуп калса, анда да көрбөй калат да, прибор көрбөй калат. Чувствительность прибордон дагы бул зависит этет да, байланыштуу. Ошол мезгилде, ошол алган мезгилде вирусный концентрация, вирусная численность, сандуулугу, прибордун чувствительностуна, сезгичине туура келгенде ошондо көрүп баштайт да. Ошол менен анализде балким эртеси күнү ошо вирустун саны толук циклына жеткен күн болсо, ошо эртеси күнү кайра положительный берет да. Бул эми байжилдүү да, бул бир гана кээде ушундай учурлар болуп атты, сиз туура айтып атасыз, туура суроо болду. Бир эле мезгилде бүгүнкү күнү мисалы отрицательный чыгып, 2 күнү тапшырса положительный чыккан учурлар да болду да. Эмнеге дегенде ошол вирустун саны адам ооруй берет, а бирок ошо прибор көрүп аткан мезгилде вирустун саны азыраак, концентрациясы азыраак болду, циклдан көрүнбөй калат, ошону менен отрицательный деп жыйынтык бере берет. Ал эми 2 күнүнөн например тапшырса, мисалы, ал вирустун саны өскөн болот, ошол аппараттын чувствительности көрүп, анан положительный результатты көрсөтөт. Бул экинчи учур. Анан үчүнчү учур, өзүңүздөргө белгилүү, мазок мурундан алат, тамактан алат. Вирус эң алгачкы ушул аба жолдор менен кирет да, ошо мурундан кирет да. Эң көбүнчө бул аба аркылуу жуккан инфекция болгонго байланыштуу биз дем алабыз, дем алганда ошо мурундан кирет да. Мурундан кирип, ошо мурундун түбүнө барып жайгашат бул вирус. Вирус жайгашат ошо мурундун түбүндө. Ошол жерде 5 күн, 7 күнгө чейин көбөйүп, жайгашып орун ала берет да. Анан ошо 5-7 күндөн кийин орун очо калып, ошо көбөйгөндөн кийин анан ылдый түшүп баштайт. Ылдый түшүп тамакка келет. Тамактан дагы бизге да тамактан да мазок алабыз, анда да көрүнөт. Мурундан алганда да көрүнөт. Ал эми 7 күндөн ашкандан кийин ал вирус билинбей эле кээде адамдар көңүл бурбайт, бир аз тамагым ачты, тамагым кычты деп көңүл бурбай жүрө берет. Анан тамактан ылдый уже бронхканан өпкө кеткенде ошол вирус ылдый түшүп кетип турат атпайбы? Мурунда калбай калат. Тамакта калбай калат ал вирус. Ылдый кетти да өпкөгө кетти. Ошол учурда алынган мазокто албетте түрдө отрицательный жыйынтык берет. Ошон үчүн жанагы пневмония болуп кеткендер учурлар ушундан чыкты да. Убагында кайрылбай, кээде бир кенебестик өзүбүзгө ушундайбыз да, кенебесиз жүрө беребиз да, кичине жөтөлүп койдум, кичине тамагым кычты, кичине чыйрыктым, 2 күн чыйрыксам эле жакшы болуп калдым, анан туруп кеттим, же болбосо бир аз антигриппин ичип койдум эле айыгып калдым деген шарттар көп болду да. Ошол мезгилде көңүл бурбай, вирусту ылдый аба жолдору, аба дем алуу органдарына, ылдыйкы уже органдарына түшүп кеткенге, бул бронхко, өпкөгө түшүп кеткен учурда гана анан кайрылып атышты да. Албетте ал учурда тамактан да мазок алганда, мурундан да мазок алганда, ал вирус эч качан көрүнбөй калат. Ошон үчүн отрицательный результат берип, а бирок пневмония болгон учурлар көп катталып кетти, өзүңүздөргө белгилүү. Бул июль айында, июндө ошо этегинде, июлдун башында, ортолорунда ушундай татаал мезгил болду, эпидемиологдук абал курчуду. Ошондо ушул себептер менен ушул жагдайлар көп учурлар катталгандан кийин ушундай абалга дуушар болдук да. Айгүл Бешибаевна, бизге дагы бир угарман байланышка чыгып калыптыр. Суроосун кабыл алсак, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен азыр эле кошулуп калдым. Бул врач кыздан суроом бар. Бүгүн 2 күндөн бери мына сводканы берип атат. Ошону айтып койчу, айланайын. Бу канча киши каза болду, эмне болду айтпайт да, жанагы мынчасы ооруду, мынта митти деп эле кетти. Көлдөн болсо көп эле киши ооруп атат, өзү мына ошону айтып койсоңор. Көлдөн айтылып атат, мына ошол жакта туугандар бар да, өзү оорунан өлдү деп эле кетип атат дейт элдер деген. Мен Аманиядан көп бир топ киши кетип атат. Ошону биз тууган киши угабыз. Апа, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө коронавирусту аныктоонун жолдору тууралуу сөз кылып жатабыз. Андыктан сиз бүгүнкү темага байланыштуу гана суроо берсеңиз, адис анда жооп берейин. Туура суроо берип атасыз. Бүгүнкү күндө ушул республика боюнча 13 лаборатория иш алып барып атат.
Ысык көл областын камтуу боюнча жана туристтик сезон ачылганга байланыштуу Чолпон Ата райондук Ысык көл райондук лабораториясынын базасында ПЦР лаборатория ачылган. Бул лаборатория 15-июнда ачтык. Ал жерге окутулуп, адистер даярдалып ачылды. Жана өзүбүздүн бир адисти алып барып, бир жума иштеттик. Кийин дагы 2 жума өзүбүздүн улуттук деңгээлде адистерди, резервдик группа адистерди алып барып анализ жасаганга баштап берип, анан кийин азыр бүгүнкү күндө 4 адам, 2 бригада менен иш алып барып атышат да. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө Ысык көл областы боюнча, анын ичинен ушу Ысык көл районунда көп учурлар катталып атат. Бирок ПЦР анализи жүргүзүлүп атат бүгүнкү күнгө чейин. Ушул июнь айынан баштап бүгүнкү күндө ушул Ысык көл району боюнча 6018 анализ жүргүзүлдү. Бул ушу ПЦР анализдери боюнча. Бул анализдердин жыйынтыгын мазокторду бүт область боюнча мобильный бригадалар бар. Ошо мобильный бригадалар алып лабораторияга жеткирип атат. Эми область чоң, өзүңөргө белгилүү Ысык көл областы аябай кеңири область. Бирок ушул лабораторияны иш алып барганга үлгүрүп жетишип иштеп атышат. Анан өз учурунда кайрылса, албетте анализ жүргүзүлүп берилет. Жыйынтыктар да өз убагында берилип атат. Мына бүгүнкү күнү айтсам, көчөк менде азыр маалымат бар. 16 августка карата 6018 жалпы анализ жүргүзүлүптүр жана 20 анализ көчөкү дем алыш күнүндө жыйынтыгы берилди бүгүнкү күндө. Бул Ысык көл району боюнча. Ысык көл районундагы лаборатория боюнча. Антителага дегенди бул ИФА чыгарып атат, ушул анализ. ИФА чыгарып атат. Кан тапшыруу жолу менен, ИФА бул кан тапшырат, сыворотка тапшырат, цельная кровь деп, ошо кан тапшырылып, биоматериалдардан кан болот. А ПЦРдан мазок тапшырылат. Демек, бул ИФА тесттер мындай адамдын ковид менен ооруганын кантип аныктайт? Ар бир организмде Алла Тааланын берген өзүнүн касиети бар. Организм өзү күрөшүп баштайт. Тажы вирус эмес, деги эле любой инфекция киреби, любой микроб киреби, эмне бир организмге бир эме болсо, какой-то бир нападение болсо, инфекционный, албетте организм өзү эле күрөшүп баштайт да. Бул тажы вирусу боюнча деле ушул организмге вирус киргенде, организмдин ар бир адам затынын өзүнүн ушу табигый жаратылыштын эмеси бар да, өзгөчөлүгү бар. Күрөшүп баштайт организмчи. Ооба. Анан бул иммунитеттен зависит этет. Да. Эгерде иммунитет күчтүү болсо, ушул жеңил өтүп кетет да, жеңил өтүп, жанагы противирусный инфекция препараттарды ичип, жылуу, тердеп, ысык суюктуктарды ичип, жатыш керек да, ошондой да. Анан ошолорду, мынакей, ошол организмде эки түрдүү антитела деп коет, күрөшкөн заттар десек болобу, же күрөшкөн мүмкүн эме бар да, возможность бар да, ошолорду антитела иммуноглобулин дейбиз. Ошо вируска каршы, любой инфекцияга каршы ушул күрөшкөн иммуноглобулиндер да. Тажы вирусунда дагы ошол эки антитела, эки иммуноглобулин иштеп чыгат организм. Ошо биринчиси бул курч абалындагыны көрсөтөт да, жанагы М деген, М деген иммуноглобулин. Ошо курч абалында жаңы эле ооруп атат. Бул эми курч болгондон кийин положительный результат деп айтсак жаңылбайбыз да. Ал эми Ж иммуноглобулин болсо, бул уже ооруп, адам ооруп бүтүп калган мезгилде чыгат да. Уже мынакей организм даяр болуп калды, бул вирусту күрөшүп, уже жеңип баратат. Вирус уже мындай шалпайып, мындай күчү жок болуп келатат, жана пассивный деген сөз ошо да. Мындай күчү жок болуп келатат, уже мындай өтө курч эмес, мындай пасаң болуп, пас болуп келаткан учурду көрсөтө алган иммуноглобулин да, ошол мезгилде ошону көрсөтөт да. Анан бул болсо, ушул адамдын бул эмнеге өткөрүлүп атат? Бул эмнени берет бизге? Канча адам ооруп бүттү, жана ушул иммуноглобулиндери бар организмде депчи. Эмне дегенде күзүндө Кудай кааласа мына вакцинация башталат, башка грипптерге, башка сасык тумоо түрлөрүнө дагы эле жылга өткөрүп жүргөн сезонный грипптерге вакцинация болот да. Ошол вакцинацияга канча адамды, канча процент, пайыз эл ичинде арасында ооруган адамдарды ошо вакцинация кылыш керек, жана прогноз кылыш керек да. Мисалы күзүндө окумуштуулар деги эле дүйнө жүзүндө практикада айтып атпайбы, кайталанышы мүмкүн, экинчи толкун болушу мүмкүн, же болбосо экинчи учурда айтып атат, бул сезондук сасык тумоолор менен бирге бул жаңы тажы вирусу кошулуп чогуу болсо анда да кандай болот деген көп суроолор пайда болуп атпайбы? Эми ошол үчүн ИФА акмасын ушул эмне себептен жүргүзүлүп атат, бул канча процент, канча пайыз адам ооруп бүттү, канчасы уже туруштук бере алат, кайра тажы вирус менен чалдыгып калса, а канча проценти оорубай элек да. Эң коркунучтуусу оорубай элек адамдар, эмне дегенде алар кайра ооруса, мисалы экинчи толкундо азыр эми оорубагандар да бар да, кээ бирөө жеңил өтүп кетти. Жеңил өткөн учурлар болсо, алар билинбей эле
ооруп мындай иммунитети күчтүү адамдардыкы жеңил өтүп кетет, алар билинбей деле калат да. Бессимптомный деп коет. Булар өздөрү көп оорубайт, а бирок башкаларга жугузган өзүнүн эмеси бар да, мүмкүнчүлүгү бар. Анан оорубай калган адамдардын да пайызы, мисалы мынча процент пайыз оорубаса, алардыкы да антителосы эгерде жок болсо, анда күзүндө кайра экинчи толкун кайталанганда алар кайра чалдыгып ооруп калышы мүмкүн да. Вот ошон үчүн ушул ИФА ыкманы жүргүзүлүп аткан ушулга байланыштуу да, чтобы прогноз кылыш керек, божомол жүргүзүш керек. Вакцинацияга, эмдөөгө канча процент пайыз элди даярдаш керек, ушул даярдыктардын көрүү максатында ушул ИФА ыкмасы өздөштүрүлүп атканын айта кетишим керек. Жакшы, угарманыбыз байланышта турган экен, суроосун кабыл алсак. Алло, жана суроомду темага дебей койдуң, бирок жооп бердиң балам, жооп бердиң. Эми мен суроомду айтайынчы. Мына мен балдарымда, кыздарымда ооруду, азыр тердеп кургап эле бир ооруп балеге жолугушту. Эми аны өзүң айтып атасың, көп бале кылыш жасаш керек деп. Бир менин оорум бу томография частный. Жана бир кызды айтып атпайбы? Ушундай төлөмдү төлөштү жанталашып эл деген. Ошол акчалар каяка кетет? Өкмөткө кетеби же ошо силер жана частный томографиянын чөнтөгүнө кетеби? Ушуга жооп бергилечи. Эл ушуга ошол менен ого бетер кедей болду да азыр төлөп атып. Мына барсаң эле төлөтүп атат. Мен эми мамлекеттик лабораториялардын башчысы болгондон кийин жеке менчик лабораторияларга жооп бере албайм. Алар албетте акы төлөө жолу менен иш алып барып атышат. Анан бул албетте биздин жетекчиликке дагы жеткирүүгө аракет кылабыз. Алар өзлөрүнүн кана баягы кетирип аткан каражаттарын толуктоо жана эми жеке менчик болгондо булар менчикте, биз аларга келише албайбыз. Дагы угарманыбыз чыгып атат байланышка. Мен жана чыкпадым белем, дагы анализдер боюнча азыр сиз айтып атпайсызбы? Курчу абалында анан өтүп кеткенде анализ көрсөткүчтөрү депчи. Биздики мындай болуп атат да, Ж деген мисалы уже өтүп кеткенде 934, Курчу абалындагы 144 депчи. А жолдошумдуку Ж 1103, М671. Ошондо бул курчтагы анан өтүп кеткенде алып калабы, мен ушу экөө тең положительный, еще экөө тең количествосы бар деп атам да. Ошону түшүнбөй жатам. Мындай да, эми бул эки башка иммуноглобулин курчу абалындагы уже силердин концентрация уже ылдый болуп калганда, 10дон ашык, 11ден ашык болгондо положительный болот да, анда жанагы ММ иммуноглобулини кээде 22 болот, 30 болот, ал курчу абалындагы силердики уже пас болуп, ылдый болуп түшүп келатат да. Мисалы, эгерде өзүңөр кызыктар болсоңор, дагы 24 күндөн тапшырсаңар, уже силердин көрсөткүчтөр МК вообще ылдый болуп калат, балким 1 болуп калабы, может 2 болуп калабы. Ал эми Ж дагы өзүнүн башка көрсөткүчүн көрсөтөт да, бул вирустун өзүнүн концентрациясынан эметилет да, көрсөткүчүнөн билинет да. Анан сиздики ошо айтпадымбы жана, курчу абалдан уже өтүп баратат, ылдый түштү, уже пассивный характер принимает. Силерде антитела бар уже. Эми баягы Кудай колдосун, оорубагыла, кийинки учурда тажы вирусуна капташып калсаңар, чалдырып калса, ал организм өзү эле күрөшүп, өзү эле бөгөт койгонго уже мүмкүнчүлүк түзүлүп атат деп ошо үмүт кылышыбыз керек. Демек, бул дагы жанагы вакцина сыяктуу эле оорубай коет дегендик эмес, жеңил өтөт деп түшүнсөк болот да. Да, жеңил өтүп, организм өзү эле күрөшөт да, өзү эле күрөшүп, эч кандай мындай дагы дополнительный дарылоонун кереги жок болот да, бул өзү күрөшөт да. Жанагы ушул коллективный иммунитет деп коет атпайбызбы, жана баары почти көбүнчөсү ооруп атканы, бул ошо уже организм калыптанып, кийинки оорганга уже даярдык көрүп атат да. Эми бул тажы вирусу коомдо балким калып калат деген ой пикир болуп атат. Бул кийин ушу сезонный вирус кадимки эле берки грипптей болуп калып калышы мүмкүн. Эми организм иммунитет вырабатывать этип, антителалар вырабатывать эткенден кийин уже организм өзү күрөшө берет да. Күрөшүп, ушу бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк болот деп. Анан вакцина азыр пока бизге мамлекетке келе элек. Муну менен баардык дүйнө жүзүнүн окумуштуулары иш алып барып атат. Орусия мамлекетинин ушу биринчи вакциналар каттуу болуп атат, бирок алар өздөрүнүн гана чөйрөсүндө пока колдонулат болуш керек. Анан албетте бул чоң маселе. Кыргызстанга дагы кийин үмүттөбүз, ушу вакцинация келет деп үмүттүү болобуз. Анан бирок ушу организм өзү ооруп күрөшкөн, бул эң туура, эң жакшы көрсөткүч да. Негизинде ар бир адамдын организми ар башка да. Дагы бир угарманыбыз суроосун калтырып коюптур жазуу жүзүндө. Ал дагы ИФА анализди тапшырган экен, аны экөө тең положительный чыкты дейт, бирок количествосы жок. Азыр жыйынтыкты кол алдымда жок. Мен мындай комментарий бере албай калам, комментарий, потому что көрсөткүчтөр болсо жакшы болмок да.
Анан кайсы лаборатория тапшырды экенин мен билбейм, потому что бүгүнкү күндө бизде 9 лаборатория ИФА ыкмасы менен анализ жүргүзүп атат. Бул баардыгы жеке менчик лабораториялар. Анан биз бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик лабораториялардагы мобилизация кылып атабыз, даярдап атабыз да. ИФА ыкмага да өзүбүз дагы, потому что биздин медицина кызматкерлеринин баары почти контакт болушту, баары өзүңүздөргө белгилүү красный зонада иштешти, ошолорду текшерип, эң алгачкы ушу биринчи биздин максатыбыз азыр бүгүнкү күндө ушул медицина кызматкерлерин дагы ИФА ыкмасы менен текшерип жүргүзгөндүн алдында даярдык көрүп атабыз да. Ушул тест системаларды заявка бердик, ошол боюнча иш алып барып атабыз. Жакшы. Мына сиз дагы айтып өттүңүз, мына 10дон ашык лаборатория бар экен бизде. Буга чейин мына капыстан келген ооруларды аныктоодо даярдык кандай болду? Мына дагы бир болжолдуу маалыматтар айтылып атат. Күз айларында дагы экинчи толкун болот деп. Ушундай учурларга канчалык камсыңар силерде? Жабдыктар дегендей. Эң алгачкы 2 лаборатория бар болчу да, мисалы январда 2 лаборатория гана иштеп аттык. Анан биз ошо батыраак оперативдүү түрдө реагировать этип 13 лаборатория ачтык, уюштурдук да, башка лабораториялардагы камтып иш алып барганга үлгүрдүк, Кудай буюрса. Андан башка да 9 лаборатория ИФА ыкмасы менен ошондо мынакей уже бир топ лабораториялар иш алып барып атат Кыргызстанда. Анан албетте күзгүгө деги келечекке даярдык көрүү максатында биз ар проекттерге мамлекеттик бюджет аркылуу өзүбүздүн суроо каттарыбызды даярдап берип, ушул чечилип аткан азыр маселелерди алгачкы айта кетсем болот. Исламбанк өнүү развитие боюнча 10 ПЦР лабораториясы ушу Кыргызстанда Кудай буюрса жайгашат, ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Булар болсо ошо ар бир областтык борборлорундагы санэпид көзөмөлдөө борборлорунун лабораториясында уюштурулат. Мисалы Нарын, Талас, Каракол, Чүй областында дагы бир лаборатория ачылат, ошо Жайылда, Жайыл аккредитован лаборатория. Чүйдө болсо Сыгатанкы жайгашат. Бишкек шаары чоң шаар болгондуктан миллиондон ашык население бар да. Бuyакка дагы бир лаборатория уюштурулат, жана жыл массивдер, жаңы конуштар камтылбай калып атпайбы алар өздөрүнчө. Ошолорго карата ошол жакта обслуживать эткенге бир лаборатория пландаштырылып атат буюрса. Андан сырткары югда албетте Баткен областына азыр бүгүн передвижный лаборатория иш алып барып атат, Баткен Жалалбатта. Ошо 2 лабораторияга, 2 областтык борборлорго стационардуу, толук камдуу эл аралык талаптарга жооп берген лабораториялар курулат. Ош шаарына, Ош областы чоң областтардын бири. Ош областында азыр бүгүнкү күндө 2 лаборатория иш алып барып атат. Ошол дагы бир лабораторияны биз Ош областында Кара суу райондук санэпид көзөмөлдөө борборуна жайгаштыралы деген үмүт кылып атабыз, пландаштырып атабыз. Ошо жалпы ошо 10 лаборатория уюштурулат да бүгүнкү күндө. Ушул жакшы, Айгүл Бейшебаевна, даярдык. Дагы угарман чыгып калган экен, байланышка суроосун алып коелу. Кыскача сурооңузду берсеңиз. Алло, саламатсыздар? Саламатсызбы? Мен кечирээк жолугуп калдым, кайсы врач экенин укпай калдым да. Менин бир эле вопросум бар да, жанагы WhatsAppка келип атпайбы, натрий хлористи, анан тигиндей мындай дезинфекциядан көп адамдар каза болуп кетти деп. Медик катары сиздин оюңуз кандай? Ушу көп адамдар ушуга түн ичинде да чачып кетти дейт көчө күнү. Канчалык ошонун деңгээли чын, ошондон адамдар каза болдубу? Мен бул суроого жооп бергенге мындай компетенттүү эмесмин. Как лабораторный специалист катары жөн эле жаран катары айта кетип келет. Бул эми дезинфицирующий средстволор эч качан мындай опрыски өтүп, обработка болгондо ден соолукка зыян болбойт, потому что целенаправленно ошол вирус менен күрөшүү же болбосо таза эмес абалдагы шарт болгон мезгилде колдонулчу заттар да. Албетте аны туура эмес колдонсо же болбосо бейкапар мисалы обработка кылсак, албетте ал бир какой-то коркунуч болушу мүмкүн да, но эгерде ушул туура багытта, туура пайдаланса, аны эч кандай, наоборот, дезинфекциялайт да, ошол вируска, микробко каршы обработка жүргүзүү максатында жүргүзбөт да. Андай ууланып каза болгон учурлар катталган эмес, башка учурлар менен катталып атат. Өзүңүздөргө белгилүү өлүм, мисалы пневмониядан катталган учурлар бар, коронавирус вирусунан катталган учурлар бар, а мындай катталган учурлар жок. Просто муну туура пайдаланып, туура багытта иш алып барыш керек. Жакшы, мына лабораторияларды ачып атабыз деп атасыз, мына жерлерде адистер жагы кандай болуп атат? Анткени ушу пандемия шарты көрсөтүп койбодубу бизге көп сандагы адистердин керек экендигин? Эң туура суроо, көйгөйлүү суроо. Жыл башында бизде бир 11-14 гана адам вирусологдор бул ПЦР анализы именно ушул грипп, ОРВИ, сасык тумоо боюнча иштеген адамдар аз болчу. Анан биз баягы условия пандемия эң бат иштеп бат даярданганга мажбур болдук.
лаборатория ошол бат баттан улуттук деңгээлде биз анализ да жүргүзүп аттык, лабораториянын жумушты өздөштүрүп уюштурганга жетишип аттык жана ошондой эле окутканга биздин базада кайра бир лабораторияны перепрофилировать этип, паразитология лабораториясына аякта да ПЦР амплификатор бар, ошонун базасында рабочий подготовкага ылайыкташтырып эме окутуп аттык да. Теория окуткан ал бир башка да, теоретический ОЗК окуткан бул бир башка да, ОЗК окуса болот. Ал эми практика жүзүндө ошол эле наконечниктерди кандай колдонуш керек, ошол эле дозаторлорду, ошол даже ошол кийимди бокска кирип атканда кандай кийип, кандай туура чечип, туура кийгенден гана көп нерсе байланыштуу да. Мисалы, ошол кийимдер туура эмес кийип, анан чечип атканда туура эмес чечип койсо дагы ал вирус кирип кетиши мүмкүн организмге. Бул средства защиты боюнча ошонун баарын окуттук. Мыкманы, ПЦР анализин кандай жүргүзүш керек? Бул 3 этаптан турган анализ да. Выделение, обратная транскрипция, праймер дейтен бул аябай татаал, эң татаал ыкмалардын бири да ПЦР анализи. Ушуну өздөштүрүп, кыска мөөнөттө окуткан абдан кыйын болду, бирок биз мажбур болдук. Өзүбүздүн базадагы, өзүбүздүн мурун иштеп жүргөн башка инфекцияларды аныктап жүргөн кызматкерлерди алып келип ошо окутуп, анан бат-баттан уюштурганга биз мажбур болдук. Анан бирок жетише алдык да, ошол убагында ошо эме уюштуруп алганга жетиштик деп айтсам жаңылбаймын. Албетте кыйынчылыктар көп болду. Бирок дагы ушундай шартка адистер менен адистерди даярдоо иштери бүгүнкү күндө кандай эми? Мисалы, бүгүнкү күндө эми уже более-менее стабильный болуп калды. Азыр бүгүнкү күндө биз ушул март-апрель айына 33 адам даярдалып калды. Анан бул резервден группа кайра түздүк да, өзүнчө дополнительно кошумча. Эмне дегенде, кээ бирлер ооруп калат, кээ бирлер үй шаарына үйүнө барыш керек. Мисалы, аларды күзөт менен иштетип аттык да, кайра замена алыш керек. Ошентип резервдик топ түзүлдү. 60 киши резервдик топто теоретически окулду. Ошолорду уже практика жүзүндө да окутуп, азыр бүгүнкү күндө жалпы 45 адам ПЦР анализдик ыкмасы боюнча иш алып барып атат. Анан күзгүгө даярдыкка дагы чукулда эле биз ушу Орусия мамлекетинен Роспотребнадзордон өзүбүздүн кызматташтар, вирусологдор келди. Алар да өз таянактарын берип, сунуштарын айтышты. Чогуу окутканга даярданып атабыз. Ушу сентябрь айынан Кудай кааласа, ушу Москвадан дагы биздин тренерлер окутууга вирусологдор келсе, ушу бизге келип кеткен ошолордун колдоосу менен чогуу даярдап, жана жалпы дагы кошумча 10 лаборатория ачылган атпайбы? Исламбанк натыйжасында. Ошолго иштегенге адистерди даярдаган үстүндө иштеп атабыз. Рахмат сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө деги эле коронавируска өз алдынча анализ тапшырууга болобу, организмге коронавирустун бар же жоктугун аныктоо үчүн кандай тесттер колдонулуп, эмне анализдер алынат, ушул жана башка суроолорубузга жооп алдык. Биздин программабызга түз байланыш аркылуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин изилдөө лабораториялык борборунун башчысы Айгүл Бейшебаевна Жумаканова катышты. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Программа соңуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар.